Москва шаарында Демилге жаштар уюму тарабынан Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин колдоосу менен спорт оюндары өткөрүлүп, спортсмен мигранттардын маанайы көтөрүлдү. Бул тууралуу Салам медианын Москвадагы кабарчысы Нуржамал Табалдиева билдирди. Жанар Акаев жалпы жаштар менен жолугушуп, мигранттардын маселелерин угуп, мындан ары колунан келишинче жардам сунарын айтты. Мигранттар жалпысынан акысыз юридикалык кызматка муктаж экенин айтышты. Ошондой эле бир шайлоодо миллиондогон добуштар жетпей калганын айтып, атайын штабтарды түзүп берүү жагын сунуштады. Жолугушууга келген мекендештер Москва шаарына көбүрөөк бийлик өкүлдөрү келип, көңүл буруп, мигранттар арасында жолугушуулар болуп турса, баарыбыз үчүн жакшы болорун айтышты. Жанар Акаев спорт оюндарынын соңунда жеңүүчүлөргө акчалай белектерин тапшырды. Эмкиде мындан кийин бир 2 айдан биз Новосибирскке барабыз. Ал жакта жолугушуунун форматы бир аз башкача болот. Бирок мага бир 50ден ашык адам жазды да. Силер Москвага барасыңар, анан эмнеге бизге келбейсиңер деп. Алматыдагы кыргыздардан дагы аябай көп кат келди. Силер Москвага учасыңар, Москвадагы мекендештер менен сүйлөшөсүңөр деп, анан биз ошол жака барабыз буюрса. Анан негизи кабар алып, мекендештер менен жолугушууну ар кандай формада өткөрсөк болот. Биз ушул акыркы учурда Москвада бир өзүнчө бир жаңы муун пайда болду. Мына аксакалдар келгенден баштап, эми ал убактарда жанагындай кыргыздардын саны да азыраак болгон, башкача болгондой мындай. Азыр көбөйүп өзүнчө бир муун пайда болуп, булар спорт, өзгөчө футбол, волейболго кызыгышып, мына кыздарды карасаңар болот, канча команда кыздары катышып атышат. Анан буларга жөн эле келип эле бир залга жыйнап алып эле, анан булардын жанагы суроо жооп кылбастан, азыр биз кабыл алып, ар бир менен сүйлөшүү дагы болот. Негизи көп сунуштарды беришет дайым эле. Эми көбүнчө чынын айтканда шартка жараша чечилбей калган учурлар көп. Бирок өкмөт кээ бир маселелерди колдоп берет. Мына азырдагы Москвада ошол баягы юристтердин штаттык санын көбөйтүп бергиле, бюджетке киргизип 2020-га. Ошону аракет кылып атабыз. Ошол эле Москвадан Кубаныч Алибековдор барып, жанагы шайлоо участоктарын көбөйтүү, шайлоодо кыйналып атабыз биз, ушу кезек күтмөй көп болуп атат деп, шайлоо участоктарын көбөйтөбүз деген сунушту өкмөт колдоп берди. Мына буюрса кийинкиде шайлоо участоктору саны бир топ мурдага караганда көбөйөт. Эми ушу жолугушуунун бир топ эле мындай пайдасы бар да. Спорт тармагынан колдоп келип, мына биздин инсандарга бул жерге көмөк катары келип, жөлөк тирек болуп дегенде арабыздагы бекемдеп, арабыздагы ынтымакты биримдикти күчөтүп атканына абдан чоң салым деп эсептейбиз. Ынтымакта болсок, биримдигибиз болсок, буюрса бүт кыргыз калкыбыз өнүгөбүз, өсөбүз. Алдыңкы мамлекеттерден болууга көзүбүз жетет. Чоң рахмат силерге.